Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 2022 жылды тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлыкка климаттын туруктуулугун жогорулатуу, жаратылыш мурастарын сактоо жана тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылын белгилөө максатында кол коюлган. Кыргыз Республикасынын демилгеси боюнча 2021 жылдын 10 декабрында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 76 сессиясынын катышуучулары 2022 жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүү эл аралык жылы деп жарыялоо жөнүндө резолюциясын бир добуштан колдошкон. Азыркы күндө ушул тоолуу өлкөлөр абдан маанилүү болуп атат. Себеби тоолуу өлкөлөр жалаңкана ошол тоодо жашаган адамдарга эмес, бул бүтүн дүйнөгө абдан маанилүү. Себеби тоодо мөңгүлөр бар. Мөңгүлөр климаттын мындай стабилдүүлүгүн кармайт да. Себеби мөңгүлөр ошо климат жылып атканын токтотпосо деле төмөндөтөт. Ошон үчүн азыркы күндө президентибиз Садыр Жапаров ушундай жарлыкка кол коюп атат. Кыргызстан өзү тоолуу өлкө болгондуктан тоо экосистемаларын сактап калуу бизге абдан керектүү жана эң маанилүү иш-чара да. Анан бул президенттин инициативасы ошону менен бирге 2022 жылды тоо жылы деп жарыялашы бул менин оюмча жакшы келерки түшүнүктү дагы жогорулатууга ошону менен бирге керектүү саясий, илимий жана практикалык иш-чараларды алып барууга шарт түзөт деп ойлойм. Анткени Кыргызстан ошо тоолуу өлкө катары өзү эле ошо Кыргызстандын аймагында эмес, ошону менен бирге Орто Азия деңгээлинде дагы бир топ мындай таасирин берет да. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине 2022 жылдын 1 мартына чейин тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылын өткөрүү боюнча жол картасын иштеп чыгуу жана бекитүү тапшырылды. Bir ayдын ичинде ошо жол картасын иштеп чыгышыбыз керек. Бул жол картаны жеке министрлик эмес, биз ошо мэриялар менен, администрациялар менен, айыл өкмөттөр менен, ошо дагы министерстволор менен чогуу ар бирөөнө кандай бир иш-чараларды көрүш керек, ошол жерге жазып, милдеттендирип, анан ошо каражаттарын кайдан табабыз. Биздин министрликтин астында Центр климатического финансирования деген бар. Ошол уюм эл аралык донорлор менен иштейт. Ошол жактан биз каражат табышыбыз керек да. Биз жана Глазгода айткан 44%ке биз заттарды азайтабыз деп атпайбыз. Ошо азайтыш үчүн бизге 10 миллиард доллар керек. Жол картаны иштеп чыгуунун алкагында айыл чарба, энергетика, өнөр жай тармактарында экологиялык жана климаттык иш-чараларды жана долбоорлорду ишке ашыруу маселелери, ошондой эле токой чарбасын, экотуризмди өнүктүрүү, өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу, эл аралык деңгээлдеги иш-чараларды, илимий практикалык конференцияларды өткөрүү каралат. Ильяс Турдубай уулу, Буркан Матов, жаңылыктар үчүн.